алкагында ардактуу телекөрүүчүм сиздерге өтө жылдыздуу, позитивдүү энергия тартуулаган жылдыздар менен боулинг тили долбоорун сунуштайбыз. Алдыңкы мүнөттөрдө өтө кызык болот анткени кыргыз эстрадасындагы мыкты деп саналган өкүлдөрдүн ат салышуусуна ортоктош болосуздар. Биз менен чогулуңуздар. Анда эмесе бысмылда деп долбоорду баштаар алдында алгач жол-жогусу менен тааныштыра келели. Бүгүнкү программабыздын алкагында 3 мыкты команда ат салышмакчы. Алардын ичинен мыктысы жарым финалга өтөт. Эгерде жарым финалда өзүн жогорку деңгээлде көргөзө турган болсо, анда финал. Финалдан жеңси 2 кишилик Анталияга бекер жолдомо. Андыктан өтө ысык болот. Биз менен чогулуңуздар, экрандан алыстабаңыздар. Анда эмесе 1, 2, 3 деп туруп сиздерге стартты берели. Анткени командалар менен таанышчу убакытка да келип жетти. Анда эмесе биринчи курам менен таанышып алалы. Өтө таланттуу мырза, өзүнүн жанына дагы таланттуу жигиттерди топтогон. Тамашоочу, актер, акыркы учурда кыргыз телевидениясында алып баруучу болуп өзүн сынап жүргөн Самат Эркинбеков мырзанын командасын дүркүрөгөн кол чабуулардын астына тосуп алыңыздар. Келиңиздер. Мынакей биринчи курам Самат Эркинбеков мырза, башчысы, президенти. Даярдыктар кандай? Айта кетсеңиз. Даярдык өтө күчтүү. Настроение сонун утабыз буюрса. Жакшы, бирок утабыз деп эрте айта алган жаксызбы? Жөн айтып көрөйүн, ниет кылып коелу, буюрса. Ооба, жакшы делек. Вообще болбосо мушташабыз да. Жакшы. Сонун экен. Анда эмесе биздин курама команданын аты кандай болду экен? Командабыздын аты Тетигилер командасы. Анда эмесе мына ушул жеңишке чакырыкты өтө эле ишенип баштаган командага сиздердин урааныңыздарды угуп алалы. Кандай болду экен? Биздин урааныбыз ар дайым алга, анан бираз оңго. Жакшы экен. Солго эмес, Солго эмес. Ар дайым оңго. Жакшы экен. Анда эмесе курам менен тааныштыра кетпейсизби? Курамыбыздагы жигиттер четтеги Кайрал Максутов, эстрадада жаңыдан чыгып жаткан жигиттердин бири. Бул болсо Бакай, оператор, биздин тарткан фильмдерибиздин баардыгысын ушул жигит тартат. Ал эми ортодогу бул жигитибиз Самар, бул ак өргөдөн чыккан спортчу, спортсмен. Ак өргөлүк, бул болсо жаңыдан Самат, Чоскам, Жебет уулунун солисти. Жакшы. Анда эмесе Самат мырза, сиздин турушуңуз боюнча спорт менен деле машыкпайсыз, же? Жок, машыкпайм да. Бүгүн боулингде кантесиз? Боулинг буюрса аракет кылабыз эми. Ал эми курамдагы командада спортсмендер бар экен. Спортсмендерден сурайын. Боулингдагы дүйнө жүзүндөгү спортко кирет экен. Сиз канчалык деңгээлде даярсыз? Буюрса жакшы даярдыктар. Утабыз деген ойдобуз, буюрса. Мына ушундай өздөрүнө ишенип утабыз деген сөздөн башка эч бир сөздү алга койбогон тигилер командасы, Тетигилер командасы, Тетигилер. Анда эмесе келиңиздер, биринчи команда менен таанышып алдык, сапар тартабыз. Бүгүнкү боулинг таласы жылдыздуу талага айлана турган болду. Анткени ар бир курам өтө жылдыздуу, өзүнүн тармагында мыктылар болуп саналмакчы. Ал эми боулингде ким биринчи болот? Алдыңкы мүнөттөрдө ортоктош болобуз. 3-чү курам бизде өзгөчө ырчы айымыбыз. Быйыл Сакадай болсо дагы өзү алтын кыз, ар дайым мурдаганы бир гана Кыргызстанда эмес, чет мамлекетте дагы конкурстарды алдыңкы саптарда жүргөн Айыма Айылчиеванын командасын кол чабуулар менен тосуп алыңыздар. Кош келипсиздер. Саламатсызбы Айыма? Бүгүнкү боулинг таласына баягы чет жакта конкурстарга даярданганда эле даярдыңар же кокусунан эле болуп калдыбы? Ну, боулинг мы любим всей семьей играть, и мне кажется, это такая очень семейная игра, в которой мы часто играем. Ну, надеюсь, мы покажем сегодня свои силы. Жакшы. Анда эмесе ар бир команданын курамы менен таанышып атабыз. Тааныштыра кетсең жаныңдагы мырзаларды ким? Это мой братишка один, это мой папа, и мой дядя Бек. Демек, бул үй бүлөлүк оюн деп үй бүлөң менен келген экенсиң. Азаматсың.
Анда эмесе алдыңкы бул команданын атын атагандан кийин жеңишке жетүүчү девиз болуш керек. Кандай дейсиз? Bizim adımız Ayıp Steam, Ayman'ın komandasıdır. Девиз. Мы только сейчас сидели, думали. Наверное, ближе потом придумаем еще обязательно. Макул, мүмкүн айыма вперед деп койсоңуздар деле болмок. Девиз эң негизгиси алдыга жылууда турабы, жеңиш деп койсок болот. Айыма, сен чыгармачылыктан тышкары спорт тармагында кайсы спорт менен машыгасың? С самого детства занималась гимнастикой какое-то время. Было такое, что изучала балетную основу, танцами занималась спортом, в основном в детстве гимнастикой. Жакшы, анда эмесе спорт менен тааныш экенсиз. Мен Айыманын атасына сурагым келип турат. Айтсаңыз, мына ушундай таланттуу кызды спортко жакын, ошол эле учурда кантип тарбиялаш керек? Кызымдын шылы бар. Өзүмө бир көргөзсөм, осундай баарын Жакшы, ал эми ыздаган жактан үй бүлөдөн кимди тартты? Сиздиби же апасынбы? апасын. Сиз ындабайсыз. Жакшы. Анда эмесе кыска нуска Айыманын командасы менен таанышып алдык. Анда эмесе ардактуу биздин командалар даярдыкта жакшы деген үмүттөбүз. Алдыңкы мүнөттөрдө жеңишке жакшы кадам таштаңыздар. Анда эмесе биз баштадык. Анда эмесе мына ушул жакшынакай үй бүлөлүк курамдын девизи менен таанышып алалы. Ayım vперед! Жакшы, айым алга деген чындыгында эле биз алга дейбиз. Фансити салуу борбору менен биргеликте жылдыздар менен боулинг долбоорунун 4-чү чыгарылышын баштайбыз. Анда эмесе баардыгыңыздардын көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Анда эмесе биринчи жолку мүмкүнчүлүктүү командалардын башчылары Самат Эркинбеков жана Айыма Айылчиева баштамакчы. Кеттик.
Amazing.
Айтсаңыз, командаңыз қаншалық деңгейде сізге игілік алып келеді? Азыр жақсы айтамыз, азырынша. Бирок сиздин топторуңузду байкасак эмнегендир шайлар четке кетип калат. Бул кандай деп түшүнсөк болот? Биздики ошодон башталат да, биринчи четтен башталат, анан бара-бара түзөлүп барат да. Жакшы. Оюн негизи эле жагып атабы жүрүшүн? Ооба, аябай сонун жагып атат, бири-бирибизди колдоп. Дем күч берип, кол чаап турабыз жанттан бери. Жакшы, мына бул мырза жаңы эле оюнду ойноп келе жатат, айтсаңыз, канча мүмкүнчүлүгүңүздү колго ала алдыңыз? Азыр жакшы өттүм. Жакшы, страйк жаттыңызбы? Жакшы, мына кезектеги страйк сиздин командаңыздардын каршысына азаматсыздар деп кетели. Ал эми кийинки атаандашыбыз Айманын командасы. Азаматсың Айма, биринчи страйк. Келиңиздер, оюнду жүрүшүн турамыз. Бул кандай эмоцияларда болот? Это очень такое прям Анда эмес ийгилик каалайбыз. Талай сиздики. Рахмат. Оюнуңуздун алкагында командага жакшы дем күч берип атат. Айтсаңыз, оюн канчалык деңгээлде сиз каалагандай болуп атат? Ойдогудай жакшы, кызыгына кирип, жаңы-жаңына көнүп калдым. Атаандаштар кандай экен? Кандай? Соперники ваши они сильные или как? Вроде очколорун көргөзбөй жатат, ошо загадочно. Соңку мүнөттөрдү күтөт экенбиз энди. Командаларга ийгилик каалайлы, оюндун жүрүшүнө биз кичине тоскоолдук болбой, анда эмесе улантабыз. Алдыңкы биринчи мүнөттөрдө эле биз жеңишке ээ болобуз деп өзүнчө бир чоң чакырык таштаган тетигилер командасы бүгүн тилекке каршы 445 упайга ээ болду. Эмне үчүн Самат мырза? Биз негизи башында жакшы эле келе атканбыз. Андан кийин бир аз өзүбүз таштап койдук окшойт. Калып калдык. Өз тийип кетти бизге эле. Мынакей тилекке каршы. Эми Анталияга 2 кишилик жолдомону бекер албай калдыңыздар, жеңишке ээ болбой калдыңыздар. Ыйламайсыздарбы? Ыйлабайбыз. Эмне кылабыз, майле жок да. Тагдыр ушундай экен деп коюңуз. Тагдыр ушундай экен. Мен негизи балдар бияка күрөшөбүз деп алып келгем да, булар голчиктер болчу. Гол кекти билбекпин. Жакшы. Бирок татыктуу жеңилүү дагы бул өзүнчө бир жеңишке ээ болду деп коет экен. Келиңиз, Самат мырза, айта кетсеңиз, эмне үчүн бүгүнкү оюндун тарихинде сиздер мындай упайга ээ болдуңуздар? Самат өзү эле тартып койду арзан. Бул жерде биз башында айтып кетпедик беле. Биздин негизибиз ичине оң жакка деп, оң жакка көбүрөөк шариктерди кое берип, оң жакка кетип деген. Талайдан тышкары кетип болот экен, э? Ошондой болду да. Жакшы, анда эмеси ураныңыздарды дагы бир рет айтып коюңуздар. Көрөрмандардын эсинде калып калыш үчүн, келиңиздер. Биздин ураныбыз болсо негизи ар дайым алга, анан бир аз оңго дегенбиз да. Андай болбойт экен, ар дайым алга, андан кийин түзөлө эле. Солго жол жок. Солго, оңго жол жок. Жакшы, анда эмеси кош айтабыз сиздер менен. Мына ушул команданын курамында жакшы оюн түзүп бердик деген үмүттөбүз. Жакшы, кайыр. Айла жок, жакшы калгыла. Түз. Мен танышкан күнүм сенин менен жаным, мен жайнап келем бир гана сүйүү сезим менен жаным. Бир өзүң барда бактылымын дайым жанымда, агарган ар бир таңымда. Бир өзүң барда гүлүн ача сүйүү багымда, түбөлүккө бир бол сен жанымда. Sen sezim mensin, жаратканым бeni кылган делегим.
bir bolobuz, şirelip var bir oylorubuz canım. Bir bolobuz, karmaşkan bizdin koldorubuz canım. Bir özün barda, baktığımındayım canda, ağarganlar bir tağında. Bir özün barda, gülün açça suyu bağında, tübölük göl bir bol sen canımda. Hey! Mağa kerekimsin, sen sezimimsin, jaratkanım beni kılgan belegim. Mağa kerekimsin, sen sezimimsin, jaratkanım beni kılgan belegim. Sen belegim, sen belegim. Sen sezimimsin, jaratkanım beni kılgan belegim. Mağa keregimsin, sen sezimimsin, jaratkanım beni kılgan belegim. No, oh, oh, hey! Mağa keregimsin, sen sezimimsin, jaratkanım beni kılgan belegim. Mağa keregimsin, sen sezimimsin, jaratkanım beni kılgan belegim. Oyun demekçi oyunda жеңүүчү болот, утуш дагы болот. Ал эми жеңүүчүлөр менен биздин бүгүнкү курам менен тааныштык. Бирок эң көп упай алып, тынч эле жеңишке жетип калган биздин ырчы аткаруучу кызыбыз Айыма Айылчиеванын командасы мына ушундай позитивдүү энергия менен келбейсиздерби, жылгап келбейсиздерби? Анткени көп упайларга ээ болдуңуздар. Айыма, айтсаңыз, тынч эле оюнду мына ушундай жеңишке багыттап койдуңуздар. Кантип? Мы настроены, ну, не обязательно на победу, но хорошо поиграть, показать наши навыки. Ну, это была основная наша такая задача, настраивались позитивом. Ну, вроде бы все получилось. Жакшы, байкашымча сенин иниң көптөгөн страйктарды аябай жаратты. Айтсаңыз, оюн жактыбы сизге? Жакшы, айтсаңыз, баягы үй бүлөлүк оюн деп айттыңыз эле, атасы дагы аябай чоң күч салдыңыз. Бул жеңиш сизге өтө маанилүүбү? Маанилүү, жактырмай. Жакшы, эми дагы фан-сити эс алуу борборуна боулинг ойногону үй бүлөңүздөр менен келип турасыздарбы? Көп келип туруш керек экен, мага аябай жакты. Кыймылдап, жактырмай. Келиңиз, мына ушул четте турган мырзадан дагы жакшы бир интервью ала кетели. Айтсаңыз, оюндун жүрүшүндө сиз дагы жакшы мүмкүнчүлүктөрдү алып келдиңиз. Буга чейин боулинг ойлогонсузбу? Көп деле ойногон жокмун. Утабыз деген жок. Жай эле. Мындай толук алып, Демек, сиздер тырышып ойноо ойлоп, бош ойноп баарын жеңип койдуңуздар, э? Жакшы, ардактуу теле көрүүчүлөр, жеңишке жетиш үчүн мына ушул Айыманын командасында эле тырышпаңыздар, эч качан бүкүрөйбөңүздөр, жөн гана бош эле жеңишке жетип койсо болот экен. Анда эмесе ураанды дагы бир чогуу жакыныраак келип туруп, кайталап туруп айтып койгойлу, кандай дейсиздер? Айым алгы! Жакшы, анан Айыманын жакшынакай үнү менен бүгүнкү чыгарылышта сизди ырыңызга ортоктош болсок дейбиз. Соңку жагымдуу чыгармаларыңыздан биздин көрөрманга. Андай нерсе сиздер үчүн сүрөт. Kanat berip kaykıtıp, alıp uçar alız bilimin, cadın önü carkıtıp, akılının candır biligin, çalında sakkan çalır, jalpı günü tamşanır.
Cengiz Celegin Aladonu alıp uç Elcerine değsin geregin Çözübüzdün bu canı Dünü bütün sultanı Eli bilsin derini Caralıp nurdan Carığın sundan Cıldızlı elim kırgızım Dilenim tüpöy Büyükten düşböy Gögülü bilsin cıldızım Gögülü bilsin Gögülü bilsin Gögülü bilsin Uğuzum Gögülü bilsin Gögülü bilsin Gögülü bilsin Kırgızım Caralıp nurdan Carığın sungan Cıldızlı elim kırgızım Dilenim tüpöy Büyükten düşböy Caralıp nurdan Carığın sungan Cıldızlı elim kırgızım Dilenim tüpöy Büyükten düşböy Gögülü bilsin cıldızım Gögülü bilsin Gögülü bilsin Gögülü bilsin Uğuzum Gögülü bilsin Gögülü bilsin Gögülü bilsin cıldızım Экинчи курамдын эң чоңу ана башчысы десек болот, президенти юмор тармагында алдыга эч ким салбаган Кыргыздын алдыңкы вайнери деп койсок дагы болот. MC Дончанын командасын дүркүрөгөн кол чабуулардын астында тосуп алабыз. Келиңиз. Да, все, спасибо. Байкап турам, бардыгы юмор тармагында алдыңкылар, ал эми бүгүн боулинг таласында канчалык деңгээлде жеңишке аттанасыздар? 100% жеңилебиз. Жеңилесиздерби? Жеңилебиз. Мимо, бул полный мимо. Эмне үчүн мындай, кандай десем, алдыга умтулуу жок, жеңебиз деген сөз жок? Ушул утулганга умтулуп атпайсызбы? Утуласыңар, Жакшы, анда эмесе, утулсаңар чыкпай эле койсуңар анда. Жок, чыгыш керек. Чыгыш керек. Чыгып анан утулуп берге утулганды көргөзүш керек. Жакшы команда экен, жакты. Кел анда жаныңда турган команданын курамынын атын беле кетсе кандай дейсиң? Покемоны. Эмне үчүн покемоны? Просто мультик көп көрчүк да. Ошол. Демек, мультик көрүүчүлөрдүн командасы турбайбы? Плюс смола окшош. Покемондар окшош. Мен эшке окшошмун. Кепка жок болот, эш бар. Жакшы, анда эмесе девиз бар команданын, Ооба, бирге чогуу кайталап койбойсуздарбы? Покемоны, вперед! Өзгөчө команда экен. Жанында турган курам менен тааныштыра кетиңиз. Аким, ким менен? Сквиртл. Аким Карасаев, стендап, короче, Кыргызстан. Общий. Аселя, стендап Кыргызстан аялы. И Аким аялы теши. Усена Виктор, сен ким менен? Райчо бул Чермандер. Жакшы, биздин көрөрмандар эми түшүнсө керек ушулардын баардыгын, Чермандер, анан Райчыл дегендерде. 92-лер түшүнөт да. Жакшы. Анда эмесе айтсаңыз, бүгүнкү даярдыкка кандай? Юмор таласында силер, албетте, алдыңкысылар, мисалы, Аким турат бул жерде сөз жок. Анан боулингде канчалык деңгээлде жеңишке ээ болосуздар? Билбейм азыр, биринчи жолу ойноп көрүп атасыз, ошондуктан Акимге ишенип баарыбыз келдик, негизи кыйын менен деп айтты анан. Ошо менен келдик. Өмүрүңүздө биринчи жолу ойноп атасызбы? Өмүрүмдө биринчи жолу ойнодум. Баарыбыз эле биринчи жолу ойнотубуз. Таң калыштуу. Чермандар калпай турасыңар, жестко. Анда эмесе мына ушундай позитивдүү демде сиздерге ийгилик каалайбыз. Алдыңкы мүнөттөрдө жеңилүү эмес,
жеңишке ээ болуңуздар. Планыңыздарды дагы бир рет кайталап койсоңуздар болот. Покемоны вперед, 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 вперед! Молодцы! Жакшы, пошли. Чоң рахмат. Ардактуу тергөөчүлөр, биздин долбоордо мына ушундай өзгөчө командалардын курамы дагы бар. Андыктан сиздерге кызыксыз болбойт деген үмүттөбүз. Биз баштадык. Фансити салуу борбору, аны менен биргеликте жылдыздар менен боулинг тири долбоору. Жанымда өтө жылдыздуу кыргызымдын жаштары турган учуру Айма командасы менен жогорку деңгээлде балды алды. Азыркы учурда сүйүнүп турган учур, а бирок MC Донча азыркы учурда канча очко алат болду экен. Аймадан каласыздарбы, жөдөстүрбү? Калас. Анда ойнобойт койбойбуз. Ойнош керек? Неге? Не, ойнош керек, бергеннен кийин вообще сумма прыгай. Жакшы, анан кийин жеңилип калсаңыздар, слезы текли направо, слезы текли налево. Болуп кетпейби? Столько эскертүү жасадым. Ты еще премьер-министрский болду, ладно. Жок, таарынбайбыз. Бул оюн, спорт. Ага. Не, спой, пожалуйста. Не, спой, пожалуйста. Не, интересно же. Голосовать отпеть лучше. Нет, да? Нет, вот видишь, потому сам. Ништяк. Бека. Давай тогда, на кыргызском давай. Только это знаю. Вот, жакшылык айткен. Бирок биз эки командага тең, албетте, жакшы бир мүмкүнчүлүктөрдү каалайбыз, жеңиштерди каалайбыз. Айыманын очкосун азыркы учурда көрүп калдык, бирок Донча. Да, жуксун да. Ооба, жуксун дейбиз. Анда эмесе ардактуу көрүүчүлөр, алдыңкы мүнөттөрдө мына ошол өтө позитивдүү, ырдабаган музыканын оюна отурушабыз. Конечно. Рахмат чоң. Буюрса, жеңишке жетебиз. Жеңилбейсиңерби? Жеңилебиз, по-любому. Жакшы, мына ушундай таризде улантабыз, биз менен чоң болуңуздар.
Юморы күчтүү, бардыгыбызга белгилүү болгондой MC Дончо мырзанын командасын дүркүрөгөн кол чооларында 500 упай менен тосуп алыңыздар. Заменили кадр болуякты. Ооба, сиздер аябай жайдан келип, анан баягы we are the champions деп айтасыздар. Жеңишиңиздер куттуу болсун. Куттуктайбыз. Айтсаңыз. Мен командамда негизи башында тамашалап коңуз, жеңилебиз депчи. Biz слабый oynadık. Слабый oynaganda özleri utup Жо, по-зверски слабыйбыз да, өлө слабыйбыз. Кышык тийсек да утуп кет. Неме болуп кетти, просто сүртөп кетип эле чаң ичтим балдардын бардычы. Тиги кыздар жүргөн случай. Ошо мандраш болуп эле чокколот дегенден берчи. Эң башкысы, эң башкысы бекер болду. Ооба, Бектур мырза чыныгында эле бардыгы бекер, бирок сиз укпай калыптырсыз да. Турцияга, Анталияга 2 кишилик жолдомо дагы бекер деп. Тошнабы? Тошна. Ошондо ким биринчи месте азыр? Азыр сиздер биздин финалыбызга өттүк, буйруса финалда дагы мына эң жогорку көрсөткүчтү көргөзсөңүздөр, жеңүүчү болосуздар. 2 кишилик путевка сиздердики. Ништяк. Турция путевканы канчадан сатса болот? Эмнеге? 2 путевка сатам, ким алат? $600. Жакшы, жеңишиңиздер куттуу болсун. Аким мырза, келсеңиз сизден дагы сурайын деп турам. Мен кыргызча жаман сүйлөйм. Эмне дедиңиз? Мен кыргызча жаман сүйлөйм. Сиз такылып сүйлөйсүзбү? Такылып болду. Жакшы, айтсаңыз бүгүнкү оюн сизге жактыбы? Жакты. Финалда да жеңесиздерби? Финалда мен что? Жеңем. Жеңизден да. Тайке келет. Атам келет. Дай бог. Боюңуз канча? 26 лет. Мына ушундай позитивде аябай чоң деңгээлде жеңишке ээ болдуңуздар. Албетте, чындыгында эле кыргызча сиз кичине такылып сүйлөйсүзбү? Да. Жакшы, мына ушундай жеңиштин негизинде бүгүн Покемоны командасы 500 упайга ээ болду. Анан албетте Покемоны командасынын уранын айта кетпейсиздерби? Кандай дейсиздер, девиз? Покемоны вперед! Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен биргеликте Fun City эс алуу борбору жылдыздар менен боулинг 4-чү чыгарылыштын 500 упай менен жеңүүчүлөр менен ортоктош болуп турган учурубуз. Бул жактагы айымыбыз тилекке каршы ойноп жатып, бутун кокустатып алыптыр. Ишенем, сиз кыргызча түшүнөсүздөр. Түшүнөсүз. Бирок ойнойн деген сиз бирок тилекке каршы бутуңузду кокустатып алыптырсыз. Оюн бирок сизге жактыбы? Аябай жакты. Мен 2 жолу буйруса ойнойм. Финалда жеңсеңиздер, кимиңиздер Турцияга, Анталияга барасыздар? Барабыз, обязательно барабыз. Барыңыздар барасыздарбы? Ооба, барабыз. 2 путевка ким алат? Аны эми порешаем, да? Все вместе порешаем. Чикатса тетес, Бекер. Аким мырзанандай. Давай серьезно. Сиздин кыргызчаңыз мага аябай жакты. Азаматсыңар. Мына ошентип анда эмесе бүгүнкү чыгарылышты бардыгыңыздарды чын дилинден азаматсыңар деп коштошобуз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Покемоны командасы менен биргеликте чогуу финалда көрүшөбүз. Бар болуңуздар жылдыздар менен боулинг Fun City эс алуу борбору менен биргеликте көрүшкөнчү.